Эгер ал жок болсо, биздин студенттер жакшы жаза албай калат. Урматтуу кесиптештер, Ош мамлекеттик университетте акыбал кандай экенин билбейм, бирок илгери мен Манас университетине барып туруп, ал жердеги докторанттар менен сүйлөшүп калдым. Аябай жакшы маек куруп, диссертация жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин мен алардан сурадым. Силерде диссертация жазуу боюнча методичка колдонбо барбы десем, жок дешти. А ким кандай жазат десем, биздин бардыгыбыз диссертацияны биздин жетекчибиз кандай жаз десе жаза беребиз деди. Анан мен анда ошондо силердин диссертацияңардын ар бир бөлүктөрүн айтып бергилечи десем, алар кээ биркилери темага жараша болот деди, кээ биркилери стандарттык түрдө литературный обзор, введение, методологиясынын результатын айтып берди. Анан мен таң калдым. Эгер сиздерде бирдиктүү система болбосо, анда студенттер бир диссертация жазган болсо, аны текшерген мугалим башка болсо, анда эмне болот? Студент кыйналып калбайбы? Себеби эгер бир мугалимдин гана талабы менен жазган болсоң, башка мугалим аны келтирип жаман жаздың деп эки койбойбу? Ошон үчүн кандайдыр бир ортодо келишилген бир структура, методичка болуш керек. Ошол жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Баштай берели, уланта берели. Эжеке Сабыргүл эжеке, биз кайсы тилде дегенди мен келише албай койдум. Менимче англис менен кыргызча сүйлөй бер деп туруп сунуш кылышты, О же англисчеби баары? Макул. Англисче болсо да, англисче даярдалса, макул, бирок араңыздарда англис тилди билбеген коллега болсо, орус тилчи болсо, кыйналып калбасын деп атам да. Эми бул thesis, what is thesis? Thesis, what kind of Düşün. Anglişçe жакшы го, анан кийин түшүнбөгөндө болсо кыргызча түшүндүргөсүңөр. Эми сиздер тандаңыздар, катышуучулар кайсы тил болсо агай өтө берет да. Анда англис тил болсо англис тилинде өтө берет. Okay. I will speak English, and if you need any clarification, I can talk. Now, dear colleagues, can you please tell me, or can you write, what kind of research papers do the students write at foreign language department? It's not about diploma paper, but maybe at master's level. What do they write at the end of the 2-year program or 1-year program? На выпуске что они пишут? Эмне деген жумуштун атын эмне деп коесуздар ошо? Qualification paper да? Qualification paper. Okay, yes. Qualification paper. Diploma of bachelor's. Дипломная работа, дипломдук иш. Ал жакшы экен, ал бакалаврларга, а магистрлергечи эмне жазат? Диссертация. Okay, I think the same thing. We call it Nazarbayev University a thesis. This thesis деп коебуз. So we call it thesis. Let's go forward. Эми башына айталы. Ушул методичканын ичине, in our thesis guide, we write, what is this thesis? Thesis should be a written text or that documents the original research conducted by that master student. Ушуну түшүндүрүп коебуз. Анан бул эмне үчүн керек? This is a requirement for graduation. Эгер бул диссертация жазылбаса, студент магистрант бүтпөйт. Сөзсүз жазыш керек деп туруп. And also, master thesis is supervised by a faculty member, and the student must complete an ethical review in order to defend this thesis. Эми карап көрүңүздөр. Master thesis, we have a difference between master thesis and doctoral thesis or PhD dissertation. In master thesis, we look at originality of research, but contribution to the body of knowledge is not as important at master's level than in PhD level. PhD level, contribution to body of knowledge is necessary, compulsory. But in master's level, we pay attention that more important things that students learn how to conduct research. Ушул айырмасы бар негизгиси. Дагы уланталы. Албетте, эгер магистрант өтө жакшы болсо, изилдөөсү салым кошсо билимге, пожалуйста, но это не особый акцент на уровне магистратуры. Давайте get together. There are 3 types of research students at Nazarbayev University, master students can write. One is a desk review. Without any field work, they can conduct reflective essay. They can write based on other people's work. Or they can conduct small-scale empirical study, or they can replicate another person's study. They can conduct either of these 3 types of research in order to defend their thesis. Уланта берели? Суроолор болсо жазып коесуздар. Эми ушул жерде мен сиздерди кармап алайын. Ана, чынын айткылачы, магистранттар диссертация жазганда
kança kölöm boluş kerek. Oşonu ne menен ölçөйсүздөр kölömün? Же ар ким калагандайбы? Kölömü kim aytat? Çamalap aytasыздарбы? Же мындай калыптанган барбы, кабыл алынган? 80 беттен ашыкча болуш керек. Ошондой эле жазылган бежике? Ошо жазылган. Университеттин бюллетенинде ошол жазылган. Ошону эми бул жерде иштеген коллегалар баарыңыздар чогуу отуруп 80 бет макулсуздарбы же көп болуш керек, аз болуш керекпи? Ошону эме тактап алышыңыздар керек. Бирок маселе, могу жерде мындай маселе бар да. Эгер 85 бет болсо же 70 бет болсо уруксат бересиздерби же бербейсиздерби? Сөзсүз 80 бет болуш керек да. Бул өтө мындай щепетильный вопрос да. Кана ким жооп берет? 85 бет жазып койду. Проблема болобу? Начар баалып калабы? 85ке проблема болбойт. 75ке бир аз проблема болушу мүмкүн. Абдан жакшы. 80ден ашыкча жазышың керек дейбиз да. Жакшы эжеке. Бирок 100ден ашырып жүрсө да проблема, Жок, 100ден кээде ашып кетет, но көп ашпаш керек. 100ге чейин жетсе, өткөрүп жибере беребиз. Анда мындай кылалы. Урматтуу коллегалар, сиздер ошол бюллетенди алып, эми инфактын өзүнүн методичкасын өзүңүздөр чогуу келишип иштеп чыгышыңыздар керек. Ошондо макул болушуңуздар керек да. 80ден эң азы канча болсун, эң көбү канча болсун өзүңүздөр келишиңиздер. Бизде мынандай. Эми мен сиздерге навязывать этпейм. Бизде мынандай. Биз урматтуу кесиптештер бет менен эсептебейбиз. Бет менен эсептегенде ар кандай проблемалар болот. Биз сөз менен эсептейбиз. Өзү дүйнөлүк практикада сөз менен эсептелет. Карап көрүңүздөр дагы бир нерсе. Бизде магистрдик рахат жаза турган магистрдик диссертация 15.000ден 20.000ге чейин рейнж коюп койгонбуз. Эмне үчүн ким айтат? Для справедливости. Да. Кто-то написал 15 тысяч, и кто-то написал 19 тысяч. Это нормально. Проблема болбош керек. Рейнж берип атабыз. Баягы балдар кыйналып, мен 18.000 жазып коюн деп кыйналбасын. Себеби бул берип атканыбыз балдарга flexibility берип атабыз. Себеби кээ бир темаларды көбүрөөк ачыш керек. Кээ бир темаларды, мисалы үчүн статистикалык маалыматтарды мындай кыска жазса болот. Ошондуктан балдарга биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Көрдүңүздөрбү? Анан this is without literature references, bibliography, without appendices. Appendices деген жана артындагы приложение. Приложение обычно эсептелинбейт. Буну кантип эсептейбиз? Жана компьютерге салынганда эле көрүнүп турат, канча сөз экенин. Okay. Төмөн жагын, please pay attention. Sometimes students can request a shorter dissertation or longer dissertation, but it is up to the supervisor. Masalan, менин студентим айтышы мүмкүн да, ага 20.000ге батпайтам, мен ушунча көп жазгым келип атат десе, макул 22.000 жазгын, мен уруксат берем деп туруп, жетекчи катары уруксат бере алам, но это обговаривается. Договорились? Но в зависимости от темы. Okay, let's go forward. Okay, but if our students conduct research by collecting data with the help of survey, interview, or observation, they need to get approval from ethics committee. Ethics committee is the committee that will make sure that no one will be harmed in your research. Misal үчүn, жана маалымат топтоп алып бирөөдөн, анын артынан башка бирөөлөргө бөлүшүп, баягы адамдар уят кылып, ашкере кылсак, значит биз изилдөөчү катары изилдөөнүн этикасын бузган болобуз да. Ошон үчүн, before conducting research, we need to show the committee that no one is going to be harmed or damaged reputation in our research. Дальше уланталы. Как раз Рахат ошонун үстүнө иштеп атат. Урматтуу коллегалар, бул менин эң жакшы көргөн темам. All the students at the master's level, before conducting research, they must attend a course on research methods. Because in this course, they need to learn about all the stages of conducting research. And at the end of this course, normally they also learn how to write a research proposal. Research proposal ким айтып коет? Айтып коюңуздарчы, бул research proposal эмне эле? Эмне кылабыз research proposal? Жепаречке. Алдын ала даярдалган неме outline да, research outline. What is a question? Yes. Кандай методика колдонот, методология ошолор. Ооба. Самплы ким болот ошол да? Research methods дейт. Very good.
Бирок мен outline деп айтылам. Давайте башка сөз менен айталы. План деп коелу. Түзүлгөнүн планы деп коелу. Доскональный кай жерде жүргүзөсүз, кимден маалымат аласыз, кайсы суроолорду бересиз. Ошондой эмес, план экен изилдөңүз. Кайсы методологияны колдонобуз, а? Абдан туура. Ушуну үйрөнүп. Okay, now timeline. Так, эми биздин окуу жайда, in our school, in the timeline, students, after they are appointed supervisor, they need to attend seminars with the supervisor. At the end of the program, there is something called thesis viva. Viva деген латын тилинен алынган, Oral defense. Yes, oral defense. Yes, oral examination, Oral examination, but normally people say oral defense, in which the student will be defending their work in front of the committee. But after that, the thesis is submitted, and then then written work is checked by the committee members. In our university, this is the procedure, which is a replication of the Western type of universities. Every student is appointed a faculty member or university professor as a principal advisor or supervisor. Supervisor will oversee the thesis writing of the student from beginning to the end. Бирок азыр карагылачы. Мага айтыңыздарчы ушул жерде, чынын айтыңыздарчы, мен эми туктатып турайын. Supervisorдун кандай милдеттери бар? Эми мага экөөнтен айтып бериңиздер. What are the responsibilities of the supervisor? What are the responsibilities of the student? Анан буларды бигер билбесек, студенттер билбеши мүмкүн, мугалимдер өзүнүн милдетин билбеши мүмкүн да. Кана айтыңыздар же жазыңыздар. Негизги милдеттери эмнелер? Негизги. Жетекчинин жана студенттин. Кааласаңыздар жазыңыздар, тартынбастан жаза бериңиздер. Айтсаңыздар да болот. 1, 2, 3 деп айта бериңиздер. Биринчи милдети supervisor. Ошол баягы китепчеде жазылыш керек да, милдет. Студент билиш керек, бул менин милдетим эмес экен, бул жетекчинин милдети эмес экен деп туруп билиш керек. Кана кайсы милдети болот? Ким билет? Эртең сабыр кележеке сизди ушул студенттин жетекчиси сен болосуң десе, анан кийин билбей жүрбөңүз, эжеке эмне кылам мен, жетекчимин да эмне кылам деп жүрбөңүздөр. Ушуну азыртадан келишип алалы кана. Ошо биринчиден жетекчи план түзөт, студент ага багыт берет, көбүнчө консультациялар берет. Эми жетекчинин ролу өтө багыт берет, жардам берет. Кой туруңуз. План түзөт. Студент менен кошо план түзөт. Жакшы. Баягы таймлайн же баарын түзөт. Экинчи, ага консультация багыт берет. Аябай жакшы. Литератураларды деле биз айтабыз да, мынаны окуйсуң сөзсүз. Анан текшеребиз. Абдан жакшы, текшерип турасыз прогрессин. Анан типологияден башкалардан айткылачы. Ушул жерден методичкага киргизип коюш керек. How often you should meet your supervisees? Болбосо студенттер күнүгө эле кабинетиңизге кире бербесин. Мындай expectation кылып коюш керек да. Как часто вы должны встречаться со своим студентом? Никто баягындай формуласы жок, но вы должны обработать какие-то приемлемые timeline for the meetings. Примерно канча дейсиз? Студентке канча убакыт берип койсок болот? Примерно ушунчада келип туру деп туруп, жоголуп кетпе деп. Сентябрда жолуккандан кийин майда келсе туура эмес болуп калат. Башында азыраак жумасына бир жолу, мисалы үчүн тапшырма берип коесуң, шуну аткарып келесиң деп, анан диплом жакындаганда тез мисалы үчүн жумасына бир 5-6 жолу деле жолугушабыз да. Макул. Биз эми кыргызчылык кылып башында мында дайым күндө иштебейбиз да. Чынын айткандачы. Тема берип койсоң жүрө берет. Кээ бир мугалимдер бар, кээ бир жетекчилер бар, дейшин. Биринчи эле жолукканда ар бир студентке эгер 5 магистр болсо, бешөөнө расписание түзүп коебуз. Ооба, жакшы. Сен кайсы күнү келишиң керек деп. Ошондо жок дегенде сөзсүз жолугушубуз керек ошол магистр менен. Эң сон. Менин өзүмдүн опытымда биринчи эле жолуккандан баштап ар бир жумада же болбосо 2 жумада бир жолуга турган кылып специальный күндү белгилеп коебуз. Эң сонун эжеке, сиздин айтканыңыз дагы дүйнөлүк практикада куд ошондой. Урматтуу кесиптештер, ушул методичкага да ушуну киргизип койсоңуздар, Гүмайрем эжеке эң сонун айтты. Бул эми примерный 2 жумада бизде дагы. Карагыла экинчисинде.
2 жумада bir жолу жолугуп турсаңар болот дегенде expectation кылып коюш керек студенттерге. Болбосо 1 айда 2 ай жоголуп кетпесин. Мына жерде экинчисин карагыла. Meet the student once every 2 weeks. Албетте кааласаңыздар көбүрөөк жолугуңуздар. Кааласаңыздар азыраак, но обычно студенты должны знать, что минимум 2 недели один раз это нормальная практика. Дагы карап көрсөңүздөр, кийинкисин караңыздар, үчүнчүсүн. Супервайзердин милдети сиз диссертацияга комментарий жөнөтүп турушуңуз керек студенттерге. Бирок бир нерсени келишип алгыла, урматтуу кесиптештер. Бир студенттер бар. Түнкү саат 12-де жөнөтөт өзүнүн диссертациясын. Эртең менен саат 10-да эжеке мага жоопту жөнөтпөдүңүз го дейт. Ооба, ошондой. Андай болбош керек. Студенты должны знать, биз мынтип жазып койдук. You should write constructive feedback within a reasonable time frame. Аларга билиш керек. Эртеси эле жооп бере турган мугалимдин бүтүп отурбайт мугалим дагы. Балким бир жуманын ичинде сиз жооп берип, 2 жумада жооп бересиз. Бирок дароо жооп бергенде студент не должны ожидать. Шуну жакшы үйрөтүп койсоңуздар, болбосо кээ бир студенттер сразу WhatsApp-ыңа чала баштайт. Мен жаздым эле, карадыңбы деп. Макулбу? Жактыбы эжекелер? Агайлар? Дагы башкаларын да карайлы. Дагы кайсы милдеттери бар экен? Студенттер эгер проблема болуп, студенттер прогресс болбой аткан болсо, анда деканга же зам деканга билдирип койгон макулга, максатка ылайыктуу болот экен. Себеби студент жоголуп кетип, анан вообще ордуна бирөө жазып келген учурлар да болуп калат да, ошон үчүн утуру прогрессин карап жүрсөк, анан билебиз өзү жазганын. Шуну карап коюңуздар. Анан, of course, these are the responsibilities. Эми студенттин милдеттерин айтып бериңиздарчы. Чыпар эжеке, сиз унчпай турсаңыз, башка эжекелер эми сүйлөйүн деп атышат. Катышайын деп атат. Тартынбай айта бериңиздер. Эми студенттин эмне кылыш керек студент? Айтыңыздарчы, мындай. Ушу методичкага эмне деп жазып коесуңар студенттер жөнүндө? Кана? 3-4 айткыла хотя бы. Ай, силер студентиңерди кантип сүйлөтөсүңөр, өзүңөр сүйлөбөсүңөр. Кызык сыгарды. Белгиленген убакытта келиш керек. Абдан жакшы эжеке. Тапшырманы аткарыш керек. Эң сонун. Кандай уровеньде иши? Биринчи параграф бүттүбү, биринчи глава бүттүбү, кандай ошого отчет берип туруш керек. Планга жараша суроолорун даярдап келиш керек дайым. Эң сонун. Жетекке бериле турган суроолор. Эң сонун. Суроолорун даярдап. Эң сонун. Дагы кошумча барбы эжекеге айтканына? Дагы эмнени жазып койсок болот методичкага? Бул ожидание да. Ага жазгандан кийин айтасыңар, методичканы карачы, студенттин милдети эмне экен дейсиңер да, оңойло. Дагы эмнени кошуп койсок болот? Да? Коркпой айта бергиле. Давайте. Өз убагында келгенде, өз убагында. Ооба, өз убагында келиш керек деп эжеке айтты, дагы. Айтылды. Макул, мына жерден караңыздарчы. Студенттердин милдеттемеси деп биз мынтип жазып койдук. Балким кээ бир менен сиздер maybe you don't agree with some of them, but maybe you agree. Биринчисин карагыла. Бардык диссертацияга жумушту студенттер менин милдетим деп кабыл алыш керек. They need to know that it is their work. Биринчиси милдетти. Экинчиси, they need to discuss their progress and commentary with the professor. They meet the supervisor on regular basis. Баягы 2 жуманы кошуп койсок болот ушул жерге. 2 жумада бир жолу дегенде. Анан эгер проблема болсо, студент өзү биринчи мугалимге чыгыш керек, күтүп качып жүрө бербестен. Ушуну методичкага киргизип коюңуздар. Себеби студенттер кээде качып коркуп жүрө берет да. Бул жерге жазып койсоңуздар, маселе болсо өзү чыгып келсин, эжеке деп сизге байланышсын. Да кийинкисин. Ал Думайрем эжекем абдан туура айтты. Прогрессин дайыма көргөзүп турсун. Эгер прогрессин көрбөсөк, анан баягы башка бирөө жазып берген случай ушудан болот да. Дайыма прогрессин көрүп турсак, билебиз өзү жазганын. Research'ты жоопкерчилик менен жүргүзүш керек. Анан дагы мына акыркысын карап койсоңуздар, кээде мен студенттерим келгенде, мен кабинетимден айда берем. Барып, ручка таап кел дейм. Себеби кабинетиме мынтип киришет да. Андай болбойт, студент азыр эми компьютерлери бар, компьютерди алып келиш керек, же болбосо ручканы алып келиш керек. Себеби жолугушууда абдан жакшы сөздөрдү айтып, багыт көргөзсөң, анан студент угуп кетип, анан эртең баарын унутуп калган болсо,
анда эң ачуун келет жетекчи катары. Ошондуктан студент бардык айткан нерсени жазып алыш керек. Эжеке, Гүмайрам эжеке, сиз да ошондой кылдырасызбы? Угулбай атат эжеке. Микрофон эжеке. Сөзсүз жаздырып тапшырманы кийингиге. Кийинги консультацияга өзүмдө да жазылып турат, чтобы алар алдабаш үчүн. Анан биринчи тапшырма бул эмне жасадың, экинчиси эмне бул боюнча эмне жасадың, кандай суроолор пайда болду. Ошону текшербесең прогресс болбойт да. Андан кийинги консультацияга дагы тапшырма бересиң. Эң сонун. Себеби жаш жаңыдан иштеген жетекчилер билбей калышы мүмкүн да. Ошол жерде 2 саат аябай мээнет кылып айтып берсеңиз, баягы студент оозун ачып угуп кеткен болсо, анан эртең ошонун бир нерсесин эстей калбаган болсо, анан ачуун келет да. Ошон үчүн жаздырыш керек. Анан керек болсо мен компьютерге айтам кээде. Эмне деген сөз сүйлөдүк, сен ошону отчет кылып мага жөнөтүп кой. Бул экөөбүздүн ортобуздагы келишим болсун деп коебуз көбүнчө. Пусть студент привыкает писать, о чем было. А мен болбосом кээде ал жазган болсо, мынаны дагы айттым го деп туруп кошумча кошуп коебуз. Окей. Уланталанда. Муну караңыздарчы. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр окуңуздарчы. Суроо болсо жооп берейин. Кызылды карап коюңуздар. Not rewrite students. Ооба. Экинчисин да караңыздар. Албетте, биз студенттерибизге жардам берип, кичине жол көргөзгүбүз келет. Бирок мы должны четко знать, биздин жардамыбыз качан медвежья услуга болуп кетти. Качан биз көбүрөөк жардам берип коюп атабыз. Баягы багыт көргөзгөнүбүз көбүрөөк алар үчүн иштеп коюп атабыз. Ушуну точно токтотуп коюш керек, урматтуу кесиптештер. Макулсыздарбы же каршысыздарбы буга? Макул. Макул? Кеттик анда. Кеттик. Жакшы баратат. Анда кийинкини көрөлү. Этиканы кайра козгой бербейин. Бул кээ бир окуу жайларда эми түзүлүп атат. Бул жерде риск жөнүндө сөз болуш керек. Бул жөнүндө анан плагиат, албетте бул Ош мамлекеттик университети дагы плагиат маселесине өтө катуу күрөш болуп атат. Ошондуктан мен дагы буну айтайм туура. Себеби студенттер өздөрүнүн жумушун көргөзүп жазыш керек. Башка бирөөнүкү болсо ссылка кылыш керек. Бизде ушуну методичкага киргизип, керек болсо бул жанагы Code of Conduct, кодекс поведения студентов деген описание документибиз бар да биздин устав катары. Ошого ссылка кылабыз. Ушул Code of Conduct'те дагы плагиат деген болбойт деп атабыз биздин окуу жайда. Ушул методичкада дагы биз ошого жараша плагиатты менен катуу күрөшөбүз деп туруп методичкага киргиздик. Методичкага düşün кечирип кой. Дагы канча процент болсо уруксат беребиз, канча процент менен проценттин ортосунда жазып коюшубуз керек деп өзүбүздүкө факультеттикине жазабыз. Балким жазып койсоңуздар бар бизде. Бизде бар, бирок ошону конкретно азыр өзүбүздүн методичкага киргизебиз да. Киргизип койсоңуздар болот. Биздин окуу жайда биз аны процент кылып киргизген эмеспиз, себеби силер процент менен киргизген эмессиңерби? Жок. Бизде процентин көрсөтөт. Эжеке мындай проблема бар. Бизде баягы оригиналити текшергенде төрүндүктөн чыкканда 20% мисалы үчүн бардык эрежени сактаган болсо, бирок 20% ар кандай себептер менен жана эмеде бар да, библиография, жана кадимки окшош жана сөздөр, the purpose of this research дегенге окшогон сөздөр чыгып калган болсо, ошонун айырмасынын процент менен бир проблемасы бар. Кээ бир адам 10% жөн эле бир жерден көчүрүп алган болот, нагло эле. Это 10% нагло көчүргөн более опасно, чем 20%, которые он правильно соблюдает, просто из-за того, что вот эти original words were already used, поэтому чыгып калат да. Ошону текшерген адам текшериш керек. Ошо проценттин бир проблемасы макул, анын жөнүндө эме кылбай эле коелу. Okay, I think, but this is important that bu плагиат деген эмне деген, урматтуу кесиптештер, бул башка бирөөнүн идеясын ссылка бербестен, бизде көп агай эжекелерди көрүп жүрөм да, мындай мектепте иштегенде эле башка бирөөнүн идеясы бул меники эмес дегенден уялышат да. Мен айтат элем, бирөөнүн идеясы деп айтып койгондо, наоборот, айтсаң сен эч нерсең кемип калбайт. Наоборот, ошону айтсаң, демек ушуларды окуган экен дейт да. Кээ биркилер ушу менин өзүмдүн идеям эч ким билбей жүргөн деп туруп ссылка бербей коюшат да. Ошондуктан ссылка бергенди үйрөтсөк студенттерибизге.
Бұл андан ешкім кеміп кетпейді. These are the examples of plagiarism. We put in the metodichka, in our thesis guide, what sorts of plagiarism usually students are likely to do. Арғандай түрлері бар. Кейбір адамдардың идеясын перефразировать етеді, кейбірлері болса интернеттен көшіреді, кейбірлері полностью параграф бойынша көшіреді. Арғандай түрлері бар екен. Ошол учурда бұл дағы ануланысы плагиат түрлері. Bizde Назарбаев университетінде плагиатты башынан баштап плагиат жасабағанды үйретіп тұрып, керек болса оқудан айдағандағы чақтарымыз болған. We had 3 master students who were expelled and 1 doctoral student she was expelled from our program. Потому что бұны өте қатты мәселе қылбасақ, бола үйреткен деп болады да, ошондуктан бардығын үйреткенден кейін дағы студент плагиат қыла берген болса, аны оқудан айдаш керек. Өте қатты чара қолданыш керек. Ал аны атайын бізде комиссия чоғылтып айдатылған. Turnitin, сіздерде қайсы программамен тексересіздер? What kind of program is used to detect plagiarism? Do you use Turnitin for English? Университетте антиплагиат программасы бар ба? Бізде университетте бар, өзі ошолорго жөнөтөбүз, текшерип коет. Университет кайсысын текшерен билбейбиз да, процессин жөнөтүп коет. Общий текшерет да, баарын ошого жөнөтөбүз. Бирок ал орус тилинде гана текшерет же кыргыз тилинде да текшерип калдыбы? Англисче жөнөткөн текшерет. Англисче. Любой үч тилде жөнөсө 3 тилден текшерет го. Жакшы. Потому что bizde Turnitin деген атайын международный программа бар. Ар бир профессор өзү Moodle аркылуу текшерип алса болот. Профессор өзүнүн студенттерин. Керек болсо мен курста дагы Turnitinди колдонуп туруп студенттериме тапшырмаларын плагиатпы, плагиат эмеспи текшерсем болот. Ушундай Turnitin деген платный программа бар. Бизде колдонсок болобу ушуну Turnitin? Turnitin болот, бирок сиздерде окуу жай менимче Назарбаев университети көп акча төлөп туруп атайын Turnitinге жазылган. Moodle менен чогуу келсе керек. Бирок карап көрүңүздөр, кайсы программа. Бирок башка бекер акысыз программалар болуш керек, текшере турган. Ошондо карап көрүңүздөр. What are the penalties for plagiarism? Студенттерибиз башынан баштап методичкадан да билсин. Эгер алар ошол диссертацияны көчүрүп жазган болсо, кечирип кой, окуудан айдаласын дегенде студент билсин, ошо методичкадан жазылуу болгону жакшы болот. Анан кийин аларга сюрприз болбосун да. Анан, okay, I think someone is writing a comment. Let me read it. Эжекен үнү болбай атыптыр, макул, кете берелем да. Жазып кое бериңиз анда эжеке. Thesis marking. Эми диссертациясынын акырына келип калдык, урматтуу кесиптештер. Өтө маанилүү нерсе диссертацияны баалоо. Ош мамлекеттик университетте диссертацияны азыр эми бакалаврды эмес, магистрдик уровенде айтып атабыз. Диссертацияны ким баалайт жана эмне үчүн айтып бериңиздерчи? Ким баалайт? Ким баа коёт? Атайын комиссия приказ менен түзүлөт. ГОСТо отурган комиссиянын мүчөлөрү баалайт. Канча адам? Бир канча? 4, кээде 5, кээде 3, ушундай ар түрдүү количестводо. Анда кандай болот? Ошол 4 комиссия бардык студенттердин, бардык мугалимдердин, студенттердин диссертациясын бааласа, ошол комиссияга кирип алыш өтө кызык болот экен анда, э? Рецензент баалайт да, рецензент, Рецензент баалайт. Рецензент баалайт да. Рецензент. Комиссия ошонун үстүндө баалайт. Комиссия жетекчи баа берет. Рецензент жетекчиси баа коёт, баалайт. Бирок жана комиссия сенин комиссиянын алдында кандай выступать этип, кандай суроолорго кандай жооп бергениңе жараша ортодон баа чыгарышат. Жакшы. Рецензентти кантип коесуздар, кантип аныктайсыздар? Кимге рецензент болот? Кафедра аныктайт. Кафедра приказ чыгарат. Мына студентке мына рецензент болот деп. Менин 10 студентим болсо, 10 студентиме 10 башка рецензент болушу мүмкүнбү же башка 10 рецензент болушу мүмкүн? Жакшы. Аябай жакшы. 2 студентке бир окшош мугалим болуп калышы мүмкүн. Анда болушу мүмкүнбү? Сиздин студентке мен рецензент болом, сиз менин студентиме рецензент болосуз. Болот. Ошондой да болот. Анда бир маселе анда. Мындай кантип чечесиздер? Мен Жапар эжекенин студентине 5 койбосом, студент Жапар эжекедан менин студентиме 5 койбой коет. Буну кантип чечесиз? Андай эмес, эми бири эмне жараша эле коебуз. Эми өзү көрүнүп турат да. Макул.
Ошосуна жараша эле анан коебуз. Сен мындай андай достук мамиле жок ал жерде, мындай коллегалык мамиле жок. Просто студенттин немеси билимине жараша коюлат. Менин студентиме 2 коюп койдуң болбойбу? Жок. А диссертацияда эч ким 2 койгонго акысы жок дейт го, эч куден 3 коебуз да. Эгер студент жакшы жооп берип атса, эч ким акысы жок да койгонго. Ооба да. Анан экзамен комити дагы карап туруп баасын өзгөртүп коет. Биз жакшыбай койсок, алар жаманбай коюп коет. Эми жооп бере албай калса, кээ бирler жооп бере албай калат да. Кээ бирler өтө жакшы жооп берип калат, ошого жараша өзгөрөт. Караңыздар, сиздер ооз-2 заштанын негизинде баа коюп атасыздар. Бизде ооз-2 вайвадан кийин баа коюлбайт. Андан жөн эле вайвадан комментарий беребиз дагы. Баа негизинен диссертацияны 2 адам окуп, ошол 2 адам ортодо баа коюп, ал 2 адам чогулуп туруп ортодо баа коюшат. Аны биз reconciliation деп коебуз. Great reconciliation. Ал эмне деген? Ортодо баа кылып келишебиз. Мисалы үчүн, мен жетекчи болсом, Рахат текшерүүчү болсо, мен 99 койгон болсом, Рахат 70 койгон болсо, ортобузда келип туруп 80 85 деп келишебиз. Андай муназа менен. Албетте кээде талашабыз. Рахат айтат, "Жок, бунун өтө жаман экен, 70тен жогору койбойм дейт." Мен айтам, "Жок, нормально экен" деп. Жетекчи дайыма мындай жакшы жагын көрөт да, өзүнүн студентине жакшы баа койгусу келет. Бирок реалдуу критерий болуш керек. Ана урматтуу кесиптештер, диссертацияны баалоодо кайсы критерийлерди колдоносуздар? Ар бир мугалимдин өзүнүн критериясы барбы? Бир суроо. Эгерде ошол 2 комиссия окуп, жазуу түрүндө аябай жакшы баалашып, жакшы баа коюшту. Магистр келип, ооз-2 защита кылганда 0 болуп калды. Анда баа кандай болот алардын койгон баасы? Сиздерде мен түшүнүгүм боюнча защитаны дагы баалайт экенсиздер. Бизде защита комиссияга чейин защита кылдырабыз, защита вайва кылдырабыз. Бирок аны магистратурада ушундай алдын болот дагы, аны комментарий берүү үчүн кылабыз. Ал презентация кылып, комиссия комментарий берет, аны улучшать этип туруп, анан сдавать этет. Ал бир жумадан сдавать эткенде жетекчиси жана 2 адам деп атам да, жетекчиси first marker болот, экинчи адам независимый адам second marker болот да, экөө бир жуманын ичинде текшерип баа коюп, анан бир жумадан кийин жолугуп, общий бааны коюшат. Reconciliation болушат. Анан эгер экөө муназага келе албаса эмне болот? Андай эмне болот анда? Международный эме экен да, баягы магистратурада ушундай эле го. Ооба, эми Чипарычке. Муназага келишет. Муназага келе албай калган чак болот кээде. Рахат экөөбүз муназага келе албадык. Эмне болот? Ушуну да ойлонуп коелу, методикага кириш керек ушул дагы. Эмне болот ошондо? Калыс. Представитель бар го? Жок, представитель ким экен? Калыс. Бизде ушундай го. Бул жерде 3-чү маркерге жөнөтүлөт. Third marker. Независимый third marker өзү баягы экөөнү карабастан независимый окуп туруп өзүнүн баасын коюп, көбүнчө ошол 3-чү баалаган адамдын баасы акыркы баа болуп калат. Бул ушул чет өлкөлүк мамлекеттерде ушундай. Ал жерде председатель Сабыргүл эжеке, улуу урматтуу Сабыргүл эжеке өзү мынтип акырында макул жакшы экен деп коет, бирок Сабыргүл эжеке "Жок, силер экөөңөр тең тур эмес. Мен мындай баа коюм" деп ортодон аралаша койбойт. Эжеке, бул жерде ар ким мугалим текшергени өзү эме кылат, укук берип атат. Эми критерияларды баштадык. Кана текшерип атканда кайсы критерий менен болуп атат да, бул жерде мындай суроо пайда болуп атат. Анда отуруп уккан комиссия эчтекеге жарабай калабы? Отурган комиссиянын максаты бул жерде экөөнү башка бөлүп караш керек да. Биздеги защитадагы комиссия ал жерде баягы защитадан устный защитанын максаты баа коюш эмес, ошол жерден көбүрөөк максаты комментарий бериш. Диссертацияга албетте өтө эле эме кылган болсо, баягы жаман презентация кылган болсо, аны pass or fail деп коет, pass, зачет эме кылбайт, кийинки стадияга өткөзбөй коюшу мүмкүн. Бирок көбүнчө даярданып келет да. Ошондуктан ал устный защитанын максаты студентке ар тараптуу пайдалуу комментарий берсек, ушул студент кийинчерээк жакшыраак диссертацияны бүтүрсө, ошондой максаттар берилет. Бизде мындай болуп калат да, кээде рецензенттер, руководитель отлично баа койгондон кийин, ал комиссиянын жанына барып устно защита кылганда алар 3 коюп коюшу да мүмкүн. Ошондой проблемалар да болот. Эжеке проблема эмне болот? Ал комиссиянын мүчөлөрү устно болгондо
устный болгондо алар уккан жок да, то есть окуган жок да. Окубай эле диссертация болгон нерсени окубай эле угуп туруп, кээ бирки адамдар болгон нерсесин дагы жазып сүйлөп бере албайт да, кээ бирки адамдар. Ошого алар бир 5-10 мүнөттө отуруп эле баа койгон, это не всегда правильно деп ойлойм. Бул жерде биз методичкабызга жазышыбыз керек экен, анда руководитель менен рецензенттин жанагы комиссиянын берген баасы ошол основной болуп эсептелет деп. Бул мен айтып аткан бул эл аралык практика. Бирок Кыргызстанда сиздер өзгөртүп алып, башкача кылып алып, анан эртең дагы Бишкектен бирөө келип, эмне мындай кылып атасыңар дебесин. Өзүңүздөр чечиңиздер, кандай кылсаңыздар. Да? Дагы, эми улантайын, урматтуу кесиптештер, аягына жакындап калдык. Но жерде баалаганда эми 100 балдык баа менен баа коесуздарбы, урматтуу кесиптештер? Эжеке агайлар? 100 балдык баа мененби же мурдагыдай 5-4-3пү? 5-4-3 эле. 5-4-3. Ошондой эле. Ошонун маселеси бар да. 5-4-3тө мисалы үчүн 5 менен 4. Бакалаврда биз экзаменде ушу 100 балдык жанагы неме менен цифра менен. А так магистерский диссертацияны зашта кылганда 5-4-3 ошо баалар. Ошон эми Болония боюнча качантан бери Кыргызстанда иштеп атабыз. Болония боюнча 5 же 6 балл баа коюлат да. A минус, B плюс, B минус, C плюс, анан F деп кетип канча 7 баа коюп атабыз. Азыр эми сиздер 5 же 4 койсоңуздар, караңыздарчы. Мисалы үчүн биздин диссертацияда 92ден баштап 100га чейин, биз 100га чейин A коюп атабыз. 85ден 91ге чейин A минус коюп атабыз. Көрүп атасыздарбы? 7 баа коюлуп атат. Эми карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда болсо мурдагы эле система экен. Өткөндө мен технический университетинде көрдүм. 4 менен 5. Биздин студенттер же 4 алат, же 5 алат да. Карап көрсөңүздөр, бул мындай не очень пока что не самый справедливый системада. Дагы эмеде КТУда мындай экен. 3 гана балл коюлат экен. 80ден баштап 100ге чейин болсо, 80ден 100ге чейин булар 5 коет экен. Бунун не деген маселе? Не маселе айтайынбы? Өтө щедрая система оценивания, в котором эки студентти карагыла. Бирөөсү араңдан 81 балл алса, бирөөсү 99 балл алса, эмне үчүн экөө тең 5 алыш керек? Түшүндүрүп бериңиздерчи. Это же несправедливо. Баягы бечара 99 балл алыш үчүн өтө кыйналып иштеди. А берки болсо 81 балл алып турду. Эмне үчүн онда берки 99 алган аракет кылыш керек эле? Эптеп эле 81 алып койбойбу? Кана ким түшүндүрүп берет? Ошон үчүн цифрага менен баалаган туура да. Ооба. Мен өзүбүздүн жанагы баалаган эмебизди жөнөтүп коем, даярдап келсем болмок экен. Болония боюнча жанагы канча мисалы үчүн 92ден 100ге чейин анан канча коесуңар, канчадан баштап F'ге чейин өзүңүздөр чечесиздер, бирок бул болсо дүйнөлүк практикадагы нерсе да. Ошону ойлош керек экен, э? Жүздү бөлүш керек да ар бир немеге, поинтка эмеге. Буну дүйнөлүк практикада бөлүшкөн, бирок кээ бир окуу жайларда бир аз айырмасы бар. Кээ бир окуу жайларда более строгий. Аларда 94дөн 100ге чейин A берилет. Это более строго. Биздин окуу жайда 92ден жогору болсо, буну сиздер өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 80ден 100ге десеңиздер уят эми. 80ге деле 100 бере берсеңер, анда бизде great inflation болуп атпайбы? Ал эмне деген? Ал сиздер 81 алса деле подарка кылып берип атасыздар да 5ти. Эми 5 болгону жакшы. Студенттер 5 алганы жакшы, бирок кичине требования да болуш керек да. Берки 90, 93, 94 алган действительно алар башкалардан айырмаланып туруш керек да, эжекелер. Критерии еще не обсудили. Айнагуль, сейчас пришли критерии. Теперь 2 человека, 2 преподавателя. Руководитель и рецензент. На основании каких критериев вы ставите свои оценки? Ошол 5, 4, 3-тү. Ар бириңер өзүңөрдүн башыңарда критерийби же какие-то критерии существуют где-то?
Ну, барын соблюдать эткен текшериш керек биринчи, кандай оформление болгон, страницалар соблюдать этилгенби, баягы сөздөр. Бюллетень 27 бюллетень бар да бизде. 27 бюллетень бар. Кандай? Ошол негизинде эме аракет кылабыз, бирок мына өтө эле маанисинен эме албай эле азыр форматына карап эле ошондой коюлуп атат да баачы. Бизде магистрларга 29 бюллетенде баары жазылган. Анда бизде форматы, структурасы, количество слов керек, бирок это последний критерий. Это не самый главный критерий. Мааниси эң негизгиси болсо. Маанисинде ар кандай бөлүктөрү бар да. Ар бир бөлүгүнө жараша критерийин эме кылыш керек. Ошону азыр мен сиздерге мүмкүн болсо көргөзүп коем, биздин критерийди. Кээ бир пайдасыз жактарын эме кылышыңыздар керек. Буну эмне үчүн керек? Себеби балким мен диссертациянын бир гана жагын өтө жакшы көрөттүрмүн. Башка жагын түшүнбөйм өзүм. Значит, мен баа койгондо ошол жагына гана коюп туруп, ошондон талаш болуп атпайбы? Эрки мугалим экөөбүздүн критериябыз дал келбей калса, студент страдать этпеш керек, урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн отуруп алып, чогуу бир критерияларды иштеп чыгалы. Бул критерий албетте биз ар кандай адамдарбыз. Да. Биздин критериябыз, баалаганыбыз дал келбеши керек. Бирок баалаганда бирөөбүз 98 балл койсок, бирөөбүз 70 балл койсок, значит, это не в проблеме студента, это в проблеме нашего оценивания. Значит, у нас разные инструменты измерения, которые мы даже не поговорили между собой. Поэтому надо будет обсудить. Конечно, если айырма болсо, бирөөбүз 84 койсок, бирөөбүз 89 койсок, это еще нормально. Как-нибудь договоримся. 86-га келебиз, 87-ге келебиз. Это нормально. Но бирөөбүз 60 коюп, бирөөбүз 90 койсок, значит, что-то не то. Значит, студент будет всегда стараться, чтобы 60 койгонго жизнь барбай эле коеюнчу ушул. Ал өзү өтө эле мындай не деген сөз бар? Экономичный мугалим, bunun baası öte kımbat, buga barbayım деген студенттерде ой көз караш болбош керек. Албетте бир аз айырма болсо боло берет, но критерий мы должны обсудить. Сейчас ушул жөнүндө суроолор болсо мен айтыңыздар, мен болбосом биздин примерди көргөзөйүн. На основании буну дагы эме деп коет, assessment rubric деп коет, урматтуу кесиптештер. Assessment rubric. Албетте assessment rubric is a guide. Какой-то путеводитель оценивания, который нам помогает сверять наши. Мен айткандай баарыбыз, мисалы үчүн, одна глава это методология. Методологияда баарыбыз күчтүү методология жазылган болсо баарыбыз көрө алабыз. Бирок бул мен айткан assessment rubric диссертациянын ар бир бөлүгүн эске алат. Ошондон оңой да карасак болот. Эгер биз 10убуз болсок, 10убуз абдан жакшы жазылган диссертация болсо, бирок ошондо адабият талдоо өтө жаман болгон болсо, ушул жерде отурган 20 мугалим ой адабияты болбой калыптыр деп туруп макул болобуз да, көрдүңүздөрбү? Ошол гана эми көргөз. Бул жөнүндө так мен азыр көргөзөйүнчү баары бекен. Аягына да чыгып калдым окшойт, немем слайдымды бүтүрүп туруп, анан неме менен көргөзүп, рубрикти көргөзүп туруп, анан эме кылам, суроолор болсо берсе болот. Assessment rubric is not prescriptive. Эми ал жанагы өтө эле мындай карап бук иш болуп туруп, гана бул жерде ушундай болуш керек эле деп эмес. Assessment rubric is a guide which should help us to negotiate the assessment between the professor and supervisor and the assessors. Даже студент өзү дагы бул методичкада болгондуктан, студент өзү дагы билет да, кайсыл баалоо критерия менен менин диссертациям бааланат экен дейт дагы, өзү деле сизге жөнөтөрдөн мурда өзү билип калат. Менин введениям жакшы экен, литературный обзорум жакшы экен, маалымат топтогон методологиям жакшы экен. Бирок жыйынтыктарым жакшы чыкпай калды деп туруп өзү деле билип калат, студент өзү деле. Анан кийин аны менен сиздер оңой түшүндүрөсүздөр. Ай, сенин диссертацияң мына бөлүгү начар болуп калды, ой десеңиздер, ал өзү дагы айтат, ооба, туура. Ушул жери болбой калды. Okay, my final points before I show the assessment criteria and rubric. Форматы жөнүндө сөз кылып калдык. Албетте сөзсүз түрдө методичкага киргизе турган нерсе бул ошол диссертацияны кайда тапшырасыз, качан тапшырасыз, кандай адреске ушунда жазып койгон максатка ылайыктуу болот. Жана мына башка требованиялар, жанагы single space, A4,
hard copy, soft copy ушуларды билдирип жазып койсоңуздар, студенттер да сурабайт кийин. Окей? Ан font size жана margin'дерди өзүңүздөр кабыл алып коюңуздар. Но бизде кээде студенттер жана italics башка менен жазса, калибр менен жазса туура эмес дейбиз. Потому что алар Times New Roman менен жазыш керек. Эмне үчүн? Себеби APA деген бар, American Psychological Association деген writing style бар. Ошого жараша ошону кабыл алганбыз. Биздин студенттерибиз баары Times New Roman менен жазыш керек любой маселесин. Аны дагы жазып койбосоңуздар, студенттер каалагандай жазып келбесин. Эми өзүңүздөр чечиңиздер кайсыл эмени writing style алганды. Анан бул жерде margin, footnote'тер кайда болот, аны дагы көргөзүп бересиздер. Pagination, кайсыл беттерге цифра коюлат, кайсыл беттерге цифра коюлбайт, буну дагы аныктап жазып койсоңуздар. Башка requirement'терди жазып коюп туруп, анан акырында title page. Карап көрүңүздөрчү. Title page мен ушул илгериден иштегенде, Бишкекте деле иштегенде, биздин студенттер подземкадан ар кандай кылып келет эле. Гүлдүү, кызыл, боелгон, ашамдалган. Андай кылбастан, даже title of the thesis кандай болуш керек, биринчи бети кандай болуш керек дегенди мынтип үлгү кылып койсоңуздар, студенттериңиздер ошого жараша, мына жерге университеттин аты жазылыш керек экен, мына жерге менин атым жазылыш керек экен, мына жерге темасы жазылыш керек деп туруп, ушундай требования менен иштешет. Ушундай суроо жазылганын барды. Ушулар 29 бюллетенде. Жакшы. Ошонун негизинде эле жазсаңыздар болот экен анда, бюллетендин негизинде эле. Андай эмесе баалоонун жөнүндө мен көргөзүп коеюн анда акырында. Эми биз кайдан алдык? Назарбаев университети биз ойлоп тапкан жокпуз биз дагы. Бул жерде иштеген коллегалар дүйнөнүн ар жагынан келген, Америкадан, Канададан, Испаниядан, Мароккодон. Биринчи жылы биз иштегенде биз менен партнер болгон Кембридж жана Пенсильвания университеттеринин thesis guide'ти үлгү катары кылып туруп, бирок аларды Казакстанга адаптация кылып туруп, ушундай өзүбүз иштеп чыктык. Өзүбүзгө жараша кылып туруп. Урматтуу кесиптештер, келиңиздер эми аягында мен айткандай диссертациянын thesis guide'ти бир аз төмөнгө түшөлү. Мына жерде как раз сиздер үчүн көргөзгөн турамын. Бул баалаганда мынандай assessment рубрикти көргөзүп кетейин. Чоңойтойун. Бул эмне деген? Бул assessment of master thesis. Карап көрүңүздөр. Бул жерде no assessment рубрик дегенде мына градацияларды караңыздар. Биз 4кө бөлдүк. 4тө ар бир бөлүгүнө жараша, глава же эмесине түшүнүгүнө жараша биз excellent, же болсо good, же болсо pass, болсо fail деген бааларды коебуз. Ушул эмеде бул ошонун тегерегинде белгилейбиз да эми. Мен отдельный өзүм жетекчи болсом өзүм баа коем, анан рахат рецензент болсо ал дагы баа коет, кийин жолугабыз. Бирок карап көрсөңүздөр, ушул жерге биздин тексттер өтө маанилүү. Introduction. Introduction'да эмнелер болуш керек? Ал жерде excellent болуш үчүн chapter provides all and necessary background information деп атабыз. Problem statement, purpose statement жакшы түшүндүрүлүшү керек. Chapter effectively presents significance, research questions, and also discussion. Ошол бардыгын биринчи главада эмне болуш керек дегенди ушинтем. Эгер мен мынтип баалаган болсом, диссертациянын карап туруп начар болуп калса, мына жерге өзүм белгилейм дагы. Кийин бул начар болуп калыптыр дейм. Же болбосо жакшы болгон болсо бул жерди белгилебестен эле өтө жакшы жазылган болсо, мунун баарын белгилеп туруп, бул биринчи глава аябай жакшы жазылыптыр, суроолор жакшы берилиптир, background аябай сонун болгон экен деп туруп комментарийимди жазып коем. Экинчи адабият. Экинчи глава көбүнчө адабият талдоо. Адабият талдоого да карап көрөм. Эгер өтө жакшы жасалып, негизги адабиятка сылка жүргүзүлүп, анан адабиятты жөн эле тизмесин түзүп койбостон, аны мына engaging discussion кылып, ошол адабиятты жакшы анализ кылган болсо, мен могу менен белгилеп туруп, бул адабиятта аябай сонун темага жараша адабият таап, анализ кылсын деп туруп, ушинтип белгилеп, кийин студентке жөнөткөнү да оңой болот. Үчүнчүсү, мынау бөлүгү бул методология. Методология qualitative пи, quantitative пи, выборкасы кандай болду, баары сонун түшүндүрүлүп калыптыр, бирок бир аз жакшы ясность болбой калыптыр десе, мен муну белгилейм. Белгилеп туруп, анан баа кое берем. Баары жакшы, бирок канча адамды сен интервью алып атасың?
ошону түзүк жазбапсың, менде түшүнүк болбоду канча адамдан интервью алганың. Бул адамдарды кантип сен кандайсың деп стратегияны жазбапсың деп туруп, анан кийин комментарий жазып коюшу мүмкүн. Бул жерде findings же результаты өтө жакшы жазылган болсо, эч маселе болбогон болсо, баарын белгилеп сарыга бояп туруп, анан мен ошол бааны жыйынтыктап кое берем. Conclusion жыйынтыктоо, анан жана сиздер айткандай organization менен аргумент жана идеялардын кандай бири-бири менен айкалышы, organization of the ideas. Бирок мынау жерде referencing, канчалык жакшы референс жасап атасыздар, жана библиография туура болуп атабы, ссылкаларды берип атабы. Эгер ссылкаларды бербей койгон же API-ди туура эмес колдонгон болсо, муну белгилейм. Жакшы нормалдуу үйрөнбөпсүң, кашаны сыртына коюп коюпсуң, точканы койбопсуң деп туруп, мынтип белгилеп койсок болот. Акырында эми бул грамматика, язык эме баягы linguistic problems, proofreading problems болсо, мен айтам, аябай жакшы жазыпсың го, бирок жакшыраак жанагы редактировать да койбопсуң, ката бойдон келе берипти суроолорун, сөздөрүң деп туруп, мынтип акырында форматинг деген жанагы атайын thesis гайдка жараша мен эң жакшы аткарылган болсо мынтип белгилеп коям. Ушунун жыйынтыгында жанагы 100 балымды койсом боло берет. 100 балды негизинде аябай жакшы экен, бирок маселе бар экен деп. Эми урматтуу кесиптештер, ушул жерде болсо керек, жанагы бааларды да көргөзүп коеюн эми. Биздин бааны кайсы бааларды колдонобуз деген болуш керек ушул жерде. Атайын бул метин. Тилекке каршы жанымда жок экен, анда буну өчүрө берейин. Бул жерде эмнени көргөзүп атабыз? Атайын сиздерге бул биз кабыл алган ошол критерий оценивания. Ушуну көрүп туруп, 2 мугалим, 3 мугалим текшерсе дагы биз алдын ала workshop кылабыз. Урматтуу кесиптештер, кандай workshop? Диссертация бүтүп аткан учурда 1 ай мурунбу баардык мугалимдер чогулабыз. Анан бизге бир сампл катары диссертация берилет. Анан бизге жанагы баалоонун эмелери берилет. Атайын баягы балон assessment рубрика жараша атайын бизге эме темплейт берилген. Ошону колдонуп туруп, баягы диссертацияны индивидуально текшерип көрөбүз. Мен текшерсем, Рахат эже отдельно текшерет дагы, ортодо отуруп биз талкуулайбыз. Эмне үчүн 90 койдуң? Эмне үчүн 80 койдуң? Бул эме thesis workshop койгонубуздун себебибиз, биз мындай бири-бирибиз менен критерияларды жакшыраак түшүнүп, анан башка бирөөнүн баа койгонун түшүнүп туруп, анан кийинчерээк баалаганда экөөбүздүн ортобуздагы бааларыбыздын ортосунда чоң ажырым болбойт да. Мы будем более-менее знать, как вообще надо будет оценивать работу по этим критериям. Ушу критерияны жакшы түшүнүп алабыз. Ошол менин айта турганым негизги. Ойлойм, бул албетте биздин окуу жайда ушундай нерсе бар. Кээ бир жерлер дал келиши мүмкүн, кээ бир дал келбеши мүмкүн. Акыркы нерсени айтканым, ошол 2 мугалим отурганда урушуп кетпеш керек. Алар баа койгондо, баягы критериянын негизинде баа койгондо талаш тартыш азыраак болот да. Бизде ушундай таң калам. Кээде менин коллегам 88 койсо, мен чогулушка келсем, мен дагы 88 коем дагы. Экөөбүз жөн эле, канча 88 болду деп туруп, сразу студентке баа коюп коебуз. Айырма өтө аз болот. Эми болот кээде бирөө 90 коюп коет, бирөө 80 коюп коет. Ортодо анан кийин 85 коелубу, 86 коелубу деп бири-бирибизди кичине сүйлөшүп туруп, өзүбүздүн аргументибизди айтабыз. Анан оңой эле, өтө оңой жалпы жыйынтыкка келип алабыз. Ошентип сүйүнгөн бойдон кете беребиз. Ошол менин айта турганым, урматтуу кесиптештер. Суроолор болсо жооп берген аракет кылайын. Чоң рахмат. Аябай кызык презентация болду. Ушундай презентациялар регулярно болуп турса, канчалык кайталап кайра ого берген пайдасы көп. Дагы ушундай презентация, методология боюнча өтө жакшы презентацияларың бар. Бизге биздин Ош мамлекеттик университетинде ушундай колдоп, кубаттап жүрө бер. Чоң рахмат. Ден соолук. Рахмат. Өзүм мына thesis гайдты Кыргызстандын ар бир окуу жайында сүйлөшүш керек да. Бирок башка окуу жайлар эмне үчүн шашылбайт? Мына Сабыр Гүлэжикеме эмне үчүн ыраазымын? Себеби Сабыр Гүлэжик айтты да, магистратурада кегиле ушуну биз азыр разрабатывать этип атабыз. Разрабатывать этиш үчүн мындай дискуссия кылып, презентация кылалы деди. Эмне үчүн дегенде азыр бул дүйшөндүн эмес методичкасы эмес, бул сиздердин методичка болуп калыш керек да. Ал үчүн сиздер ар кимиңиздер чогуу катышып,
Ай кой мына жерге мен жазайын, мына жерге сен жаз деп туруп жазып, ар бириңиздер бөлүп алып, кийин жолугуп туруп, акырында ар бириңиздер мен дагы ушу методичкага салымым бар десеңиздерчи, ошондо анан кийин өзүңүздөр сүйүнүп каласыздар да, это наша работа деп башкаларга айтып, вот мы работаем по этим методичкам. Рахат ушунун биринчи келгенде эле студенттерге берилет, же экинчи жылы берилеби методичка? Негизи башынан эле берилет. Башынан берилет, ошол себеби студенттер ошол процедура менен тааныш болуш керек да. Акырында жыйынтыгында кантип жазат диссертацияны, диссертация деген эмне, буна кандай зачет болот, ошону түшүнүп, Рахат айтмакчы, бир маселе болсо эле сразу методикага бара калышат. Канча бет болуш керек? Мынанча бет, канча сөз болуш керек? Же болбосо экзамен качан болот экен? Ошол маселелерди алдын ала эле баары жөнөтүлүп коет. Бизде мындай да düşün. Бизде факультетте мындай сабак бар, ОНД деген. Бирок бул мынау магистр диссертация, жанагы дипломдук иштер, бул лекция экинчи курста окулат да. Анан алар баягы дипломдук иш жазып 4-чү курска жеткенге жанагы правилаларды аябай жакшы түшүндүрсөң да унутуп калышат. Ошон үчүн жанагы сен айткан методичкалар өтө пайдалуу. Кайра алар уккан лекциясыны, өткөн семинарский занятияларын экинчи курстагыны, кийин 4-чү курста диплом жазганда кайталайт. Анан магистрский диссертация магистратурада окуганда кайталайт. Мен ойлойм да, Сабыргүл Каликуловна менен неме сүйлөшүп көрсөк деп бир себеби мен өзүмдүн опытымда байкап көрдүм да, башта көргөн эмес элем, ОНД сабагы экинчи курста лекция окулат экен да. Мен лекция болуп окудум. Анан кийин булар не то что магистрский диссертация, баягы дипломдук иштин правилаларын унутуп калышат экен 4-чү курска келгенче. А 4-чү курста бизде жетекчилер көбү жанагы бюллетенге кайра кайтарып студенттерди жөнөтпөйт экен да. Жөнөтсө дагы алар бюллетенди окушпайт экен да. Ошон үчүн биз неме кылсак, жогорураак курста берсек, же ошол лекцияны, ошол семинарский занятияларды хотя бы 3-чү курстабы, 4-чү курстун башындабы же 4-чү курста эң жакшы. Ошо 4-чү башында болсо, ошо магистрлар дагы унутпайт экен да, кийин эле уже 4-чү курсту бүткөндө магистратура тапшырат. Мен өзүмдүн опытымда көрдүм да былтыр ошону. Абдан сонун эже. Ойлонуштуруп көрүшүбүз керек экен, Ооба, бирок бул сиздер өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок ошол эле учурда ар бир жетекчи 20 мугалим болсо, ар бир жетекчинин колунда жана методичка болуш керек. Студенттер 1-сентябрда келгенде, эжеке мен кантип иштейм, диссертацияны кантип жазам десем, мынаны карап келчи, ушуну менен таанышып кел. Ушуну менен таанышып келсең, анан биз сүйлөшөбүз сен менен деп туруп, ар бир студент баягы hard copy болбосо дагы электронный копиясы баарынын колунда болуш керек ар бир студентте. Бул Рахат айтмакчы, бул катта святой болуш керек да, студенттер ошол суроолордун ошонун ичинен таап алыш керек баардыгы. Анын үчүн сиздер сонун кылып иштеп коюңуздар, ушуну иштеп чыгып коюңуздар. Дүйшөн агай, чатта суроолор окусаңыз. Мен эки суроону коюп атам. Этика комиссиясы жок болсо, окумуштуулар кеңеши уруксат берсе болобу дейт. Эми бул жерде Кыргызстанда, Ошмуда, Кыргызстанда канчалык жанагы маалымат топтоп изилдөө жүргүзүп атат, мен билбей калдым. Эксперимент жүргүзүлгөн болушу мүмкүн. Балким азырынча окумуштуулар кеңеши эме кылса жүргүзсө болот, бирок бир нерседен мен корком да, Сабыргүл эжеке, чтобы вот этот текшерүү полицейский болуп калбаш керек да. Фиктивный, фальшивый, эптеп эле мен мага жакшы сүйлөсөң мен өткөзүп коём дегенге барбаш керек да. Өзүнүн процедураларын сонун иштеп койсо, эмне максаты эмне? Эч ким страдать этпей болду, оңой эле коюп берип коюш керек. Болбосо билесиз го, Борбордук Азияда эптеп эле бир бийлик болсо эле ошол жерде мен мындай чечүүчү адам болуп алсам дегендер аябай көппүз го, мага окшогон. Экинчиси, диссертация боюнча 2 статья талап кылганы канчалык туура деп ойлойсуз? Эми бул абдан талаш маселе. Бул өзгөчө Борбордук Азияда, Россияда PhD менен магистратурада публикацияны байлап коюп атабыз. Казакстанда дагы жергиликтүү окуучуларда байлап койгон, PhD болуш үчүн 7 публикация болуш керек. Ошонун бирөөсү impact factor зарубежден болуш керек да. Анын жок болсо зачетка чыга албайсың. Мен Канадада окуганда бир дагы публикация requirement жок эле. Себеби публикация когда ты поступаешь на работу, подаешь на работу. Но эми Кыргызстанда, Казакстанда requirement кылып атабыз. Себеби бизде
гибрид болуп атат да, мурдагы советтиктен анан азыркыдан. Анан экинчи жагынан эме деп атышат. Жанагы биздеги мурдагы вестниктерге чыгаргандан көрө зарубежден чыгарыш керек деп туруп талаптар өзгөрүп атат. Ошого жараша дагы бул статьяларды киргизип, чет өлкөдөн чыгарган аракет кылат. Бирок тилекке каршы Казакстанда PhD докторанттардын көптөгөн акчасы какой-то бизнесмен, коммерсант, хищник журналдарды багып атат. Акча кетип атат жөн эле. Туура. Так, дагы суроолор барбы? Башка оңоюраак суроолор? Сабыр Гүлежике абдан жакшы суроолорду бердиңиз. Башка коллегалар дагы эгер билбедим, алар ушул жерде отурушабы, же бул тема сиздерге да тиешеси барбы, же биринчи сентябрда кайрадан видеону көрүп коесуздарбы? Мен видеону жөнөтүп коем. Кийинки жылы. Дүйшөн саламатсыңбы, кандайсың? Десоктор жакшыбы? Ошо Рубиста деген өтө жакшы экен, баалоодо критерийлер боюнча баалаганда ар бир студент мындай справедливый баалагат экен да. Ошо мага өтө жакты Рубиста деген. Биз мурда жөн эле сен айткандай эле бул студент сага 3 саат, 4 саат, 5 деп эле койчу элек да. Рубистада бул өтө жакшы экен. Студент эмне үчүн кандай эмнеси бааланды? Ошондо бүт критерийлер менен кошо берилет экен да. Ошонусу мага өтө жакты. Эң сонун эжеке, Оразбек эжеке, assessment рубриктечи мен көргөзгөн бул биздеги жанагы талаптар боюнча бир аз башкача да. Жанагы атайын этиканы карап атабыз, анан биз сөзсүз эле маалымат топтоп интервью кылыш керек деп атабыз да. Сиздер биздеги себеби биздин специализацияда башка да. Сиздер тилчилер катары ошондойду адаптация кылып туруп өзүңүздөрдүн предметке жакын жайгашты ыңгайлатып алсаңыздар болот да. Негизги критериялар кайсы болуш керек деп туруп өзүңүздөр отуруп чечип алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы. Мисалы үчүн балоонун жаңы технологиялар экен да, өтө жакшы экен. Ооба. Бул критерий аябай жакшы, себеби талаш тартышты азыраак кылат. Студент менен текшерүүчүлөрдүн, жетекчи менен рецензенттин бааланганы. Себеби башка бирөө эгер арыздансак, Бишкектен бирөө келсе дагы, мына кечирип кой, мына assessment рубрика жараша ушундай баа алды деп туруп, ата-энесине да көргөзө берет. Кээ бирде ата-эне да айтат го, менин балам эң дүйнөдөгү эң акылдуу эле, сен 3 коюп коюптур десе, кечирип кой, мына как раз диссертация ушундай экен десең көрөт да. Жакшы, анда урматтуу кесиптештер. Чоң рахмет эжеке. Рахмат, ушункул өтө жакшы семинар болду. Өтө пайдалуу. Рахмат. Чоң рахмат. Мен слайдымды, анан видеону кийинчерээк сиздерге жөнөтүп коем. Каалоочулар бүгүн мындай активдүү катыша албай калгандар, албетте эртең сабак болот деп аябай даярданып атасыздар. Бирок бул тема жекеле инфак эмес, жекеле ошму эмес, Кыргызстанда өтө керектүү тема. Ушуга окшогон, мисалы үчүн мен Канадага биринчи келгенимде менин колума карматып койгон учебный часттан. Ошону көтөрүп алып эле мен окуй берет элем. Мен мугалим менен эле жолукпай эле ошону карап туруп эле баарын эме кылып, ошого жараша прогресс кыла берет элем. Ошон үчүн бүгүнкү теманы Сабыр Гүлежике тандап берген эле. Мен ойлойм, хотя бы ошо жерде отургандардын кээ бирлериңизге кызыктуу, пайдалуу болду. Чоң рахмат бүгүн келип катышып бергениңиздерге. Мен да сүйлөп коеюнчу, Дүйшөн агай. Мейли. Рахмат, жакшы. Бул эң азыркы мезгилде эң актуалдуу эме болуп атат тема. Бизде деле акыркы жылдары мына 27-бюллетень чыгып калды. Мисалы мен дагы ошону аябай жакшы көрөм да. Студенттер дагы ошону салыштырса жакшы эме кылат. 27-бюллетенде форматы бар, канча бет болуш керек. Анан азыр ошо рубрика эң керектүү болду биз кантип баалоо боюнчачы. Ушундагы эми кийинки кошуп койсок аябай жакшы болот. Сиз айтканда биз ушинтип эле баалайбыз, ар түрдүү эле эме менен баалашат да, ар бир мугалим өзүнүн эмесине жараша эле баалап коет. Бирок мына рубриканы колдонсок аябай жакшы болот экен да, баалоо боюнча. Мындай реальный болот экен, мындай эмне деп коет эле? Объективный баалоо болот экен да. Жипар Гүлежике, мен бюллетениңиздерди көрбөдүм да. Ошон үчүн мен элестетип айтам. Менимче бюллетениңиздер чоңураак документ окшойт. Эми аны оңойлотуп, бул дагы жакшы. Аябай reader friendly кылып, азайтып, азыраак страница кылып туруп, өзүңүздөр методичка чыгарып койсоңуздар, бул методичка, албетте методичкада кээ бир нерселер болсо бюллетенге ссылка кыла бергиле, бирок бул методичкаңыздар оңой, колдонго оңой, студенттер оңой колдоно турган жакшы пособие болуп калыш керек. Ошондо эл аралык тажрыйбада жакшы болот. Ооба, жакшы экен. Сиз айткандай бир максат бар да, биз кантип колдонобуз, кантип эме кылабыз деп эле ошонун негизинде эле оңой болот экен да. Студентке дагы баягы супервайзерга деле. Рахмат. Аябай керектүү тема, убактыңызды бөлүп бизге
Окуп бергениңизге аябай рахмат. Эжекеге рахмат. Сабыргүл эжеке дайыма кызматташып жүрөбүз. Ошону жөнөтүп коесузбу? Ооба, жөнөтүп коем. Бул жердеги да эме кылдым, бирок эжекеге мен эме менен почта менен жөнөтүп коеюн. Анан калоочуларга жөнөтүп коет анда. Видеону да жөнөтүп коем анда. Анан Гүлмайрем эжекем, сиз дагы дайыма активный катышып, мындай эме кылып, өзүңүз дагы улуу башыңызды кичүү кылып, дайыма активный катышып эме кыласыз. Сиздин айткандарыңыз мага эмес, ушерде отурган менин коллегаларыма дагы аябай жакшы көмөк болуп атат. Сизге дагы бар болуңуз эжекем, ден соолукта болуңуз. Дайыма коллегалар аман болуңуздар. Жакшы. Мейлиңиздер. Мен өчүрө берейин ушул жерден анда. Мейли, рахмат.